Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Urmatlı mekendeşler, kadırlı Müslüman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таала барыбызга пайдалуу билим берсин, дүнүйөдө дагы, ахиретте дагы пайдасы тие турган, кабыл болгон амал берсин, ихластуу сөздөрдү, иштерди кылганга кең ырыскы берсин, эч кимге кор зар кылбаган, берекелүү адалдан берсин, жана бардык оорулардан баарыбызга толук шифа берсин. Дененин дагы ооруларынан, рух, жан дүйнөнүн дагы ооруларынан, психология, нервтин дагы бардык оорулардан Алла Таала баарыбызга толук туруктуу шифа берсин. Пайдасыз билимден Кудайым өзү сактасын. Кабыл болбогон дуа, көздөн жаш чыкпаган, ошондой көздөн таш болуп калган боордон Алла Субханаху ва Таала баарыбызды сактасын. Алла Таала баарыбызды боорукер, бири-бирибизге райымдуу кылсын. Жараткан Алланын ыраазычылыгын издеген, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды жакшы көрүп, сүннөттөрүн аткарып, сүннөттөрүн жандандырып, бүткүл дүйнөгө таркатып жашоочулардан кылган болсун. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, Алла Таала бу дүйнөнү утурумдук кылып жараткан. Бу дүйнө бардык нерсеси утурумдук. Жаштыгы дагы, байлыгы дагы, бийлиги дагы, курсанчылыгы дагы, кайгысы дагы, оорусу дагы, нерселери, бардык нерсеси бу дүйнө утурумдук. Өзгөрүп турат, ушуну акыл насаат алсын деп 4 мезгилди жаратып койгон. Азыр кыш бойдон тура бербейт, жаз бар. Жаз келип калса ошо бойдон тура бербейт, жай бар. Анан күз бар дегенде. Бул аалам ушу бизге сабак берет. Түн менен күндүн айланганы бизге сабак берет. Силер бир абалда турбайсыңар деп. Түбөлүктүү тиги дүйнө ахиретте. Ошон үчүн бейиш дагы, дозок дагы түбөлүктүү да. Утурумдук дүйнө бул, тиги түбөлүктүү дүйнө. Бул жоопкерчилик, жооп дүйнөсү, ахирет сурак дүйнөсү. Бу дүйнө амал дүйнөсү, атияк жаза дүйнөсү. Адам баласы бу дүйнөдө амал кылат. Ахиретте амал жок, аякта жооп жок. Жоопкерчилик жок мындайча айтканда, бир нерсени кылганга, кылбаганга. Урматтуу туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жашоодо канча тармак, канча кыймыл аракет, канча мамиле, бардыгын Алланын тарабынан эң туура, эң берекелүү, нурлуу, бактылуу жол алып келген. Сүйлөгөндүн эң туурасы, эң чынын пайгамбарыбыз алып келген. Алкымдын тазалыгын эң туурасы, тазасын пайгамбарыбыз алып келген. Мамиленин эң бекем достугун пайгамбарыбыз алып келген. Кичинекей дагы кыянатты ыра көргөн эмес. Өзү амалы менен дагы, сөзү менен дагы, жашоо турмушу менен дагы буну далилдеп көрсөткөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баяндарынан, пайгамбарыбыздын айткан насааттарынан, өзүнүн сыпаттарынан эмне үчүн айтып атабыз? Ошонун бир маалымат алып, илим алып, жашообузга алып келгенге, менде бар болсо алхамдулилля, үй бүлөмө жеткиргенге, үй бүлөмдө бар болсо алхамдулилля, айылыма жайылтканга, айылым бардыгы келген болсо алхамдулилля, бүтүн дүйнөгө таркатканга, ошон үчүн келип отурабыз. Буга биринчиден ниет туура болсун, жүрөк таза болсун, жараткан Алла Тааладан. Бардык Алла Таала кылат. Алладан сурайбыз. Жардамды дагы сурайбыз, пана да Алладан тилейбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кичипейилдиги боюнча ушундай улуу мартабада, улуу даражадагы пайгамбар болуп туруп дагы жөнөкөй кишилер менен, аялдар менен, балдар менен, өзүнүн сахабалары менен төмөнкү
musulman emес kapırlar menen dagı kичпейилдин мамилесин пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен. Дүйнөгө кичпейилдикти орнотуп кеткен десек болот. Кыямат күнгө чейин келе турган инсан кандай жашаш керек кичпейилдик менен бардыгын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзүндө, амалында көрсөтүп кеткен. Аллах Кур'ани Каримде айтат: "Вахфид жанахака лил муъминин". Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah buyruq berip atat, момундарга сен канатыңды төмөн кылгын. Мындайча айтканда, аларга кичпейил болгун деп. Аллахны кара. Ушул буйрукту пайгамбарыбыз аткарып, ушул сыпат менен сыпатталып, бардык үммөтүнө ушуну үйрөтөт. Алла пайгамбарыбызга буйрук берип атат буну. Демек өзүңдү көтөрбө. Болбосо көтөргөнгө пайгамбарыбыз лайыктуу эле. Илим жагынан дагы, акыл жагынан дагы, чырай жагынан дагы, күч жагынан дагы, данышман жагынан да бардыгынан жогору болчу. Талашсыз болчу. Бирок ошондой болуп туруп дагы төмөнгө чаткандан кийин болбогон жогору чыгып алса болбойт да. Пайгамбар ушунча бардыгына жогору, бардык сыпатта толук болуп туруп өзүн ушунчалык төмөн алып аткандан кийин ошон үчүн айтылат да. Таңгалыштуу байдын текеберлиги, андан да таңгалыштуурагы кембагалдын текеберлиги да. Байгой текеберленип атат, кичине эме болуп атат мындай. Аз-маз жарашпаса дагы кичине акылга сыят да булчу. Кембагал эмнесе текеберленет бул? Андан да таңгалыштуурагы да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык улум көтөрүп туруп, боюн көтөрбөгөндөн кийин Алла Таала Кур'анда буйрук берип коюптур да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кичпейилдиги сөзүндө дагы, амалында дагы, оюнда дагы, күндүзү дагы, түндөсү дагы көрүнүп турат эле. Жеке отурганда, жалпы коомчулукта жашоосунда 24 саат жашоосунда үйүндө ичиндеги, үйүнүн сыртындагы мамиледе бардыгында ушундай жогорку мартабада болуп туруп дагы кичпейилдик көрүнүп турат. Кичпейилдигинин түрлөрү бар экен да. Факана мин тавадуихи саллаллаху алейхи ва саллям яхдиба нафсаху би нафсихи. Кичпейилдиктин бир түрү өзүнүн кызматын өзү кылат. Башка бирөөгө кылдыртпай. Бул да кичпейилдик экен да. Баш кийимиң өзүң жу, iç kiyiming özüň ju, näskini özüň ju, giyimiň özüň ju. Bul dagı özüňe özüň hyzmat kılıp otasın da. Sen giyip otasın, başka giyip ele durun. Ya, özüňe özüň tazala. Özüňe kerek jarak nerselerden bardığın özüň koldan. But kiyimiň özüň götör. But kiyimiň özüň tazala. But kiyimiň özüň tik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kiçpeyildiginin birinci tuğanlar özüzgü tiyešerü işti biz özüz kılgan uşu sünnet. Uşu da bereke. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga kızmat kılam degen sahabalar yok böyle. Var ele. Anası radıyallahu anh'dan başka kança sahabalar Peygamber'e kızmat kılıp duasını alayın, kızmat kılıp bereke alayın. Kızmat kılıp daraja alayın, kızmat kılıp göngülün alayın, kızmat kılıp soğuk alayın degendir. Толтура. Бұл буга каршы эмес. Буга кедетиле макул деп пайгамбарыбыз макул деп коет эле. Бирок жүрөгүнөн ушул мага кызмат кылсын, bunday талап жок. Бизде да ушундай болуш керек. Эге бири-бирибизге кызмат кылсак да бул жакшы нерсе. Бирок жүрөгүбүздө ушул мага кызмат кылса экен, мага төшөк салып берсе экен. Я менин бут кийимин көтөрүп жүрсө экен, дагы менин пананча кызматымды кылса экен, бул жүрөктө болбош керек. Бул жүрөктө болбош керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айшаны өзү айтат. Қалат Айша радıyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakhitu thawbahu. Өзүнүн кийимин өзү тигет эле дейт. Эми кийим болгондон кийин кээде айрылып калат, кээде дагы бир нерсе болуп калат. Ошону тиккенде аялдары толтура, мынаны тигип кой десе, сахабалар жөнүнө жулагач эле тигет ал, талашып кетип эле. Бирок өзү тигет эле дейт. Өзү тигет эле.
Эгерде сизге бир момент болуп калса, кийимиңизди өзүңүз бир тигип коюң таксыр. Өмүр бою аялыңызга, анан кыздарыңызга, анан апаңызга тиктирте бербей, бир тигип коюң, ушу соопту алып коюң. Кандай дейсиздер? Кокс момент болуп калса да эми, эч кимге айтпай, та алып кой туруп, анан барып, ийне жип менен алып, жо сүннөт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул сүннөт, буда береке башка. Так, ва яхсифу на'лаху. Бут кийимин өзү оңдойт эле. Масысын өзү тигет эле. Бут кийим тияк-бияк болуп калса да, биз сразу беребиз го. Эмне дейт го? Обувной эмне дейт го бизде? Ремонт обувга апар бар. Тесиз. Да. Карачы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ва я'малу ма я'малу ар-rijal fi buyutihim. Эркектер үйдө кандай дагы башка кызматтар бар эле, ошонун баардыгын кылат эле. Азыр эми бул бизге акылыбызга сыйбайт. Эркектер үйдө кызмат кылбайт да. Кандай эле пайгамбарыбыз шыпырат эле. Үйдү шыпырат эле. Пайгамбарыбыз үйдү шыпырат эле. Идиш аяктарды тазалайт эле. Жуйт эле. Башка риваятта ва яркау далваху. Чака кеде бырыйып калат. Аны түздөп оңдойт эле өзү. Так, ва яфли таубаху. Мурунку доордо азыр эле бизде деле пит көрүнбөй калды. Кытай эмне бала кылды булардын бардыгын? Мурда бир 10 жыл, 20 жыл бизде мектепте окуп жүргөндө ол пит деди, бардык жерде пит эле да. Я, мектептерде атайы ошо текшерүүлөр болот эле. Азыр ушундай барбы жокпу билбейм же. Барбы? О, текшерүүлөр болчу эле. Бир ошо канча азыр бир 20-25 жыл болуп калды ошо эте. Таптакыр пит көрбөгөнгө. Пит эстен чыгып калат, балдар пит деген билбей калды да пит экенин. Я, пит эмне экенин билбейт. Азыркы жаштар пит эмне экенин билбейт, унутуп калды пит эмне экенин. Кийиминен тазалаганга карап коет эле питтерди дейт. Мына. Карап коет эле. Ва яхлибу шатаху. Эчкисин өзү саайт эле дейт. Аллаху акбар. Араңызда да уй саган болушу мүмкүн. Эчки сагандар барбы? Саап көргөндөр барбы? Ушу атай эле баягы уй фермага барып, я, бир саап бир сооп алыш керек болуп калды. Пайгамбар сүннөт аткарып, я. Мына Машаалла. Ва яхдиму нафсаху саллаллаху алейхи ва саллям, өзүн өзү кызмат кылат эле. Бул раваху Ахмад ва Ибн Хиббан ва саххаху ва Ибн Саад. Имам Ахмад Ибн Хиббандан мына риваяттар келип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кичпейилдигинен эшек минет эле. Эшек минет эле. Болбосо төөлө минип жүрө берсе деле боло берет эле. Ким кой дейт? Төөлөрдү чертип туруп мингенге пайгамбарыбыз жөнү. Аттарды чертип мингенге, я. Бурак деген бар эле. Бурак деп коет алдына турат. Скорость билесизби? Бурактын скоросту кандай? Я. Бурак деп. Мына ал качырдан бийигирээк, аттан ылдыйраак бурак деген ушундай махлук болгон. Алла таалам ошо. Пайгамбарыбыз Мираж кечесине чыгып атканда Меккеден 1400-1500 километр узак Кудус бар, Палестина. 3-чү мечит бар жерде. Масжидул Акса деп коет. Ошол жерден анан кийин Миражга чыкканда Меккеде болчу да өзүчө. Ошол жерге чейин 1500 километрди 1 секундта барган да. Скоросту көрдүңүзбү, скоросту? Самолет учак ошондой да. Ошондойду коюп койсо деле болот, пайгамбарыбыз мине турабыз. Төө десе төө, ат десе ат. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эшек минет эле. Бул кичпейилдигинен да. Азыр кичине биз чоң болсо, азыр биз эшек минбей калдык. Кой, аралпан. Кичинекей ат минбей калышты азыр. Эмне дейт? Кичинекей атты мактай бер, бирок чоңун мине бер дейт. Бизде ушундай сөз бар. Чоң ат алаймы, кичине ат алаймы деп калсаң, айтат да, чоңун алар. Кичинени мактай бериң. Бирөө мактап калат, бул өтө кыйын, ооба деп кой бер, бирок чоңун мине бер дейт. Ушундайбы? Кичине ат минбей калдык, эшек тиякта турсун. Кичине ат минбей калдык. Бир чоңдорго азыр кимдерге? Айтчы бир эшек минип чыксынчы.
Уялады да ғой, ешек қантып менен. Маған 5-7 алып кел дейді. 300-ға дейді. Пайғамбарымыз кішіпейілдің қара. Ушунча улуу даражалуу инсан бизге кичпейилдикти үйрөтүп атат. Жашоону кичпейил болсун. Бул намыздана турган, ардана турган, уяла турган нерсе эмес бул. Намыздана турган, ардана турган, уяла турган нерсе, ал уятсыздык. Сен сөккөнүңдү ташта биринчи. Туруп зара кылганыңды ташта биринчи сен. Ол башка нерсе, биздики баалуулуктар өзгөрүп кетти. Сен биринчи кичине денеңи жап айналайын. Сен биринчи бул ғой эми да мындайраак эле. Сен алдаганды кичине азайтчы. Таштачы дебейм, кичине азайтчы. Жала жапканыңды азайтчы кичине. Көрө албастыгыңды кичине тартчы өзүңө тарт. Жок, биз кой берип койгонбуз буларда. Мына ал башка нерселе, бул башка нерселе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кичпейилдигинен эшек минет эле, ооруларды зиярат кылчу эле, жаназаларга барып катышчу эле, ва яркабул химар, эшек минет эле, ва южибу даъватал абд, кулдардын чакырыгын да кабыл кылат эле. Кулдардын чакырыгын кабыл кылат эле. Жок, менин деңгээлим уровенimde эмес. Жок. Андай жок да. А жерге барбайт эмес. Кембагал үйбү, кыйналган үйбү, кандай болсун. Ва кана йаума Бану Курайда ала химар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бану Курайза деген жөөттөрдүн бири урусу, ошолор менен булардын ортосунда газат болгондо эшек минип барган. Дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кичпейилдигинен артына учкаштырып алат эле. Кейде алдына өңөрүп алат эле. Аркасына учкаштырып алат эле. Азважи мутаххара жубайларды аркасына учкаштырып алат эле. Кейде башка сахабаларды учкаштырып алат эле. Кейде балдарды учкаштырып алат эле. Имам Бухари риваят келтирет Анас разияллаху анхудан. Анас разияллаху анху айтат: "Акбална ма'a Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям мин Хайбара." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен биргеликте биз Хайбарга жүздөндүк. Хайбардан жүздөнүп келаттык эле. Ва инни ларадифун, мен аркасына учкашып келатым эле. Абу Талха дагы, ва хуа ясир ва ба'дун ниса. Чоң учкашып келатканыбызда Абу Талха менин аркасында. Так, мындай дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен жубайы дагы бар эле дейт, учкашып келген. Из асарат наqa бир маалда төө үркүп кетти. Факульту, мен айттым, ал-мар'a дегеним, мынау жығылып кетпесин аял деп. Кайсы аял? Сафия бинту Хуяй, уммул муъминин радияллаху анха. Сафия деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жубайы эле. Мен түштүм, пайгамбарыбыз айтты: "Иннаха уммукум", бул силердин энеңер. Жығылып кетти да. Ошо кармап калганда. Кийин анан түздөп калышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакындаганда Мединага анан айтты: "Аибуна таибуна наабидун ли раббина хамидун." Алла таалага мактоо айтып, тооба кылып кайтып келатабыз. Ибадат кылуучу болуп кайтып келатабыз, Роббубузга мактоо айтуучу болуп кайтып келатабыз деп. Кандай болбосун, бүгүнкү күнү жаш балдарды, жоксо башкаларды аркасына, жоксо адамды учкаштырганда, жок, пайгамбарыбыз бул жерден эч кандай уялбайт эле, намызданбайт эле, кичпейилдигин көрсөтүп турат эле. Имам Бухари рахматуллаху алейх риваят келтирет Ибн Аббас разияллаху анхумадан: "Ата Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Макка, ва кад хамала Кутам ابن عباس وبين يديه والفضل أخاه خلفه أو قستم خلفه والفضل بين يديه." Абдулла ибн Аббас разияллаху риваят, Аббас деген пайгамбарыбыздын абасынын балдары бар эле. Бирөөсү Фадл деген, бирөөсү Кутам деген. Бирөөсүн алдына учкаштырып, экинчисин аркага отургузуп коет эле. Кесе экинчисин алдыга, бунусун аркага учкаштырып коет эле. Мына Муаз ибн Жабал радияллаху анху айтат: "Кунту вара ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям лайса байни ва байнаху илля муаххиратар рахл." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын артынан учкашып келатат эле. Төөнүн ушу ээри болот экен. Эгар деп коебуз, ээр деп коебуз. Ошонун аркасына эме болот го, мындай ийилип турат да. Муаххиратар рахл деп коет экен. Ошо гана турат эле дейт. Аркасынан ушуга чейин айтып атат, учкашып эле келдик эле дейт.
Анан пайгамбарыбыз айттыр: "Я Муаз ибн Жабал, ey Muaz ibn Jabal. Kultu lebbeyk ya Resulallah ve sa'adeyk. Hazırmın, aytыңыз. Ne oldu o Allah'ın elçisi dedi. Biraz basıp aratıp, kayradan ayttı. Ey Muaz dedi. Bul ayttı kayra. Lebbeyke ya Resulallah ve sa'adeyk. Aldığınızda turamın. Buyurunuz. Buyurunuz. Meni aytasız mı? Bir nesi aytasız mı? Buyurunuz. Biraz dağı bastırıp arar. Kayra dağı Muaz dedi. Buyurunuz ya Resulallah. 3 jolu. Emne üçün? Azırkı ayta turgan sözüm öte manilü söz. Kayra ey Muaz. Ey bir jol aytkan yok da. Kayra aytып atkanı öte manilü bir işti aytkanга aldına aldın, anı dayardı көрсөтүп atat dağı. Anan ayttı. Hal tadri ma haqqullah alal ibad? Ey Muaz, bilesi mi? Allah'ın akısın. Bendelerдің moynundağı mildet. Allah'ın akısın bilesin mi dediler. Muaz ayttı. Allahu ve Rasuluhu a'lamu. Allah'ın elçisi bilici. Mınдай aytkanda men bilbeyim, özüңüz ele aytıp beriңiz degen manide. Peygamberimiz ayttı. Kal fa inna haqqallah alal ibad aya'buduhu ve la yushriku bihi şey'a. Bendelerдің, insanlardың moynundağı, bizдің moynumuzdağı Allah'ın akısı emne eken dese, Allah'a ibadat kılu. İbadat Allah'ın akısı. Bizim moynumuzdağı mildet. Allah'ın hukuku bol. İbadat. Jana ağa hiç bir nerseni daha şerik kılbagın. Perişte bolağı, paygambar bolağı, insan bolağı, cin bolağı, jaralgan mahluk балекеті болып кетсін. Аллаға ғана ибадат қылу, аға ешбір нәрсені шерік қылбастан, ширк қылбастан, бұл Алла Тағаланың ақысы бенделердің мойнында. Ушул деп пайғамбарымыз айтты. Biraz бар қайра. Улочон да екотеңші. Кетіп баратат. Дағы пайғамбарымыз айтты. Я Муаз деделе, леббайк Расулаллах ва саадайк. Aytыңыз, Rasulullah, ne oldu? Uğatam, dayımın. Aytti, hal tadri ma haqqul ibad alallah iza fa'alu dalik? Emi, bendenin akısın Allah Teala'nın cevapkerçiliğindeki nersem ne bilesi mi dedi. Eğer de bende ibadat kılıp Allah'a şirk keltirivese, anda Allah Teala emne kılar? Allah'ın moynunda mı ne? Cevapkerçiliğinde mi? Uşunu bilesin mi? Dediler, Allah ayttı. Allahu ve Rasuluhu a'lam. Allah'ın elçisi biri çürük dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayttı, mınday dedi. Allah yuazzibahum. Alardı azaptavaşlık, alardı azapka salvaslığı, mına uşul Allah Teala'nın moynundağı akısı kendi. Eğer de insanlar Allah'a ibadat kılıp şirk keltirmese, boldu. Allah Teala'nın tarafından alardı azaptavaydı kendi. Bizim moynumuzdağı mildet. Bizim moynumuzdağı mildet. Allah'a ibadat kılıp şirk keltirmegen. Bu Allah'ın akısı oldu. Emi Allah Teala'nın moynundağı azaptavagan. Azaptavarsa kala. Al olsa mına bizden akıbız oldu. Bizden akıbız, şu azaptalbay kalsam mına men hukugum uşul. Ya. Men azaptalbay. Dozakka düşpeyim dep. Bir nersени aytып kete turgan nerse, bul jerdegi anallah Allah'ın moynunda dep aytып atkany, özü Allah'ın moynunda hiçbir nerse mildettүү emes, tuğanlar. Bizden akida boyunca, işenim boyunca Allah bir nerseni moynuna mildettүү emes. Бирок ушуну bir şaraf үчүн айтып коет. Bizdi beypildik карап туруп, ай карагыла, Allah Taala'nın жоопкерчилигинде болуп атат, рызкыбыз, бейишибиз, дозоктон куткаруусу депчи. Атак Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın moynunda hiç kimden akısı yok tuğan. Hiç kimden akısı yok Allah'ın moynunda. Bu salıştırmalуу kılıp turup aytıp koyup atat. Mınakey, bendenin moynubuzda kандай nerse var ele, em Allah Taala'nın moynunda kayсы nerse var depçi. Atak düşünüp alayın.
жакшы жыйынтык бу да. Биз Аллага ибадат кылып, шерик эле кылбасак болду. Алла субханаху ва тааля азаптабайт. Өзү мындай да, жараткан Алла Таала бендени азапташ үчүн жараткан эмес. Азаптап Алла рахаттанбайт. Азаптаганга кызыктар эмес. Куранда Алла айтат, эгерде силер ыйман келтирип шүгүр кылсаңар, Алла силерди азаптап не кылсын дейт. Ыйман келтиргиле, шүгүр кылып жашагыла. Алла субханаху ва тааля бул кереги нерсе эмес. Бенде өзүнө өзү кылат жамандыкты. Өзүнө өзү бул дүйнөдө туруп дозогун сатып алып атат. Өзү ошого каалап атат, мен ошого барайын деп атат. Дозоктон орун алсам экен деп атат. Менин каалоом, ниетим, каалоосун да аткарып коюш керек эми, болуп берем. Кылган иши ниетине жараша мамиле кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кичпейилигинен, жесирлер менен, кембагалдар менен, күн кулдар менен бирге жүрүүсү. Азыр кичине бирөөдө чөнтөгүнө акча тийип калса баспайт го, сен менен чогуу. Я. Кайсы ресторанга, кайсы машинада барам, не тамак жейм, биринчисинде эмне, так, экинчисиндечи. Ал жо мен ал менен ал жерде отура албайм, ал менен аерге бара албайм, мен андай чөйрөгө бара албайм. Ана, жүрөктө текеберликти көрдүңүздөрбү? Жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимиси менен болсун адамдарды ылгабайт эле. Ал заманда кулдары бар эле, кул, базарда сатылган кулдар. Ошолорду да ылгабайт эле. Алар жек көрбөйт эле, алар төмөн көрбөйт эле. Алланын жараткан бендеси деп кадырлайт эле. Sahih Bukhari'de, Sahih Müslim'de rivayet gelip Anas radıyallahu anhu'dan "Ca'at imra'atun ila Nebi sallallahu aleyhi ve sellem" Peygamberimizge bir ayal geldir. Ve kana fi aqliha şey, akılında kiçine bir жетишпестик бар eкен da. Al ayaldın kiçine akılında жетишпестик бар eкен. Aytıptır, "İnneli ileyk haca." Bir hacetim var sizge, muhtaçlığım var dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "İclisi fi ayyi sikak." El-Medine şi'ti. Moş Madina şaharındагы кайсы көчөдө болсо мейли ошого отуруңуз, мен бүтүрүп берем, кажетиңизде кайсы иштери бар. Болбосо дайындап коюп, жосо бар, ошо акыл кишине жетпейт экен деп койгон жок да. Ошонун дагы кажетин айтты, "Ajlis ileyk hatta aqtiya hajatik." Мен ушул жерде отурам, сиздин кажетиңизди бүтүрүш үчүн деп кара. Кичпейилдигин белгиси да мына. Бухарида риваят келет Анас разıyallahu anhu'dan "İn kanat al-amatu la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fatantaliqu bihi haythu şa'at." Эгерде bir күн аял, рабыня, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям колунан алып, кайсыл жакка алып кетем десе алып кете алат эле дейт да. Ал дегени Пайгамбар түшпө десем бар. Жогол тияк бияк, жок. Ушунун көңүлүн да калтырбай. Ушунун кажетин мейли бүтүрөй. Ушунда ойлобосун, бул бияктагы адам буга жакындап болбойт экен да өзү. Деп ушул ойда калбасын. Буга жолугуш өзү мүмкүн эмес экен да, деби? Учурашуу мүмкүн эмес экен, жанында жүрүү мүмкүн эмес экен деп. Бүгүнкү жашоодо чөйрөдө көрүп атабыз да. Барыбыз эле, я. Издесең таппайсың го. Я. Мен айтат бир издесем таппай коем. Койчу деп мен. Мына келе бер Кашкариге, күн сайын ушул жердемин деди. Кебирлерди, тамашалап айтабы, же чындап эле айтабы. Имам Ахмаддын риваятында айтат, "Fatantaliqu bihi fi hajatiha." Мына Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушунчалык улуу даражадагы, ушунча улуу илимдеги, улуу мүнөздөгү адам жөнөкөй бир күндүн кажети бүтүргөнгө, чогуу басканга арданган жок, намызданган жок. Биз ошо алдын бас, сен мындайраак басып бер. Аркасынан же болсо сен аркада бас деп. Я. Уялып атат да, ошо шопуру менен чогуу баскандан уялып атат да. Ой. Я. Айылдан келип калды бир аксакал, экөө чогуу киргенден, чогуу баскандан уялып атат да. Кичине аксакал кичине мына кийимдери мындай, бул эми блатной да кичинечи. Сиз мындайраак туруңуз, мындайраак бас. Сиз баса бериң деп. Неге? Арданып,
намызданып. Мына тақсырлар бұл имандуу кишинин сыпаты эмес. Біз биринчи өзү сабак алайлы. Мен өзім баштайын биринчи, сиз өзүңүз баштаңыз. Biz anан ушул жерде башка туугандарга айтайлы, тууган, мына биз ким болуп калдык пайгамбарыбыздын алдында? Биз ким? Бүткүл үммөт ким? Аалам ким пайгамбарыбыздын алдында? Аалам целиком. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андай. Насаи шарифте келет, Ибн Аби Ауфа радıyallahu anhu'dan rivayet. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz yuksiru zikr. Zikirdi көп кылат эле. Так. Wa yuqilul lagw. Bekör сөздү вообще сүйлөбөйт эле. Асындай. Тамаша мындай немелерди, оюн жок. Wa yutilus sala, намазды узун окуйт эле. Фарыз намазга кыскараак окуганга буйрулганбыз. Имамга буйрук берген шариятыбыз фарыз намазды кыскараак оку. Эмне үчүн? Артыңда аксакалдар бар, алсыздар бар, оорулуулар бар, инвалидтер бар, сапарга шашкандар бар. Туурабы? Ошон үчүн фарыз. Сүннөттү сиз өзүңүз окуйсуз, нафилди өзүңүз окуйсуз. Шашылбай окуң. Узун окуңуз. Рүкүңүз узун болсун, саждаңыз узун болсун. Намазды шашылбай окуң. Узагыраак окуң. Эптеп-септеп чокулап эмес, токтоо окуң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү, сахабалардын да тарбиясы ушундай болчу. Ва юқассирул хутба, хутбаларды кыскараак айтат эле дейт. Жана ва ла я'нафу айямшия мa'al армила вал мискин фа яqdiya lahuma haja. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жесирлер менен, кембагалдар менен бирге жүрүп, алардын кажетін бүтүргөндө эч кандай намызданбайт эле. Арданбайт эле, уялбайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кичпейилдигинен мусулмандарды сыйлоо, сый көрсөтүү. Имам Ахмад риваят келтирет. Ибн Аббас разıyallahu анхумадан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ажылык учурунда Пайгамбарыбыз аннан набийя саллаллаху алейхи ва саллям атас-сиқая. Су бергендердин жанына келиптир дагы. Факала Пайгамбарыбыз айтты, су бергилеши дедилер. Алар айтышты, инна хада яхудухун нас. Су бар экен, бир идиште болсо керек да. Адамдардын баары эле ичип атат да. Ал убакта азыр адына разы стаканчиктер дейсизби? Эч нерсе деле жок. Анда бизде эле мына кече 10-20 жыл аракка жата калып эле суу ичип эле чогойгон элек. Мында кылып коесуң, так карап. Анча-мынча чымын, пымын, курт-пурттар кетирип эле жатып алып эле ичип. Нарка, я кум суум, кирпир, ылай менен мындай кичине тунучаты карап турасың, аз-маз эптеп эле агарса болду, ичип алып кайра кумдарын жууп коюп, кеттиң каналга секирген, я. Ойноп. Эч кандай оорубай, эч кандай микробу жок эле. Азыр биз өзүбүз микроб болуп калдык, таксыр. Ушундай кылыпчы, мусулмандыкы мусулманга шифа болот. Бир идиште, мисалы идиши ушудан ичип койгондон биз уже токточу деп анан. Биздин ниетибизге жараша да, сен шектендиңби, күмөнсүрөдүңбү, тошно ооруйсуң. Ал убактарда мынаке уйлар, койлор, адамдар жайлоодо бир эле көжөктөн суу ичип жүрүшкөн. Иттери бир очередь менен да, кезек менен. Иттер дагы ичип кетет. Так, бул жактан уйлар келип, аттар ичип кетет. Анан биз барып бир чекесине карап так, оппа деп сууну алып туруп, биз ичип кетебиз. Туурабы? Мына азыр жаштарыбыз эми билбей калды окшойт. Мына жайлоолордо ошондой эле эмес беле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга дагы айтты да ошо. Я Расулаллах, азыр биз сизге үйдөн суу алып келе калабыз деди да. Пайгамбар айтты, ла хажата лифи. Үйүңөрдөн суу алып келбейли, мына эл ичкендерден эле берип, ошол жерден эле ичем деди. Коштош ажылыкта канча миң сахаба ар бири пайгамбарыбызга алып келип суу бергенге канча сыймык. Анан коем бул жерде адамдардын анча-мынчасынын колу тийип калды, ичип калды, тем. Суу да эми жалпы иче турган неме да. Ошол жерде мына кара пайгамбарыбыздын кичпейилдиги, адамдардын колу тийген, суусу тийген жана башка, ошол суудан эле ичип атканы бул канча кичпейилдиктин белгиси да. İbn Umar radıyallahu anhumadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kana yeb'asu ila'l matahir fa yu'ti bil ma fa yashrabuhu ve yarju barakata aydil muslimin dedi. Rawahu Tabarani. Tabarani'de gelen.
Пайгамбарыбыз ошондой көлчөктөргө жөнөтөт эле, бар суу алып келгиле деп, суу алып келет эле. Ошо мусулмандар баардыгы ичкен нерседе. Андан кийин ичет эле. Берекени үмүт кылат эле дейт. Пайгамбарыбыздын кичпейилдигин караңыз. Ушунчалык Алланы сүйкүмдүүсү, ушунчалык Аллага жакын, ушунчалык Алла Тааланын досу болуп туруп, ушунчалык дуада. Абу Дауд шарифте, Тирмизи шарифте келет. Умар ибн Хаттаб разыяллаху анху бир жолу пайгамбарыбыздан уруксат сурады. Умрага. Я Расулалла, уруксат берсеңиз, умрага барып келейин деди. Пайгамбарыбыз уруксат берди. Фа адина лаху ва кала лаху, жана ага айтты. Я ахи, эй бир тууганым, Умар, я Умар, ашрикни фи дуаик, дуаңа мени шерик кылып кой, дуаңа мени кошуп кой. Ва фи риваятин ла тансани мин дуаик, дуаңда мени унутпагын дегенде. Кайгараңызчы кандай кичпейилдиги менен. Болбосо пайгамбарыбыз каякта, Умар каякта. Я. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайсы даражат каякта, Умардыкы каякта. Ошондо дагы эмне деп атат? Дуада мени алып кой, кошуп кой, шерик кылып кой, унутпа. Бул кичпейилдик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кичпейилдикке буйрулган жана буйруган. Раваху имам Муслим рахимахулла, Аяд ибн Химар радıyallahu anhudan rivayet keltirет, uzun hadiste келет экен. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem айтты: "Ve inna Allah Taala awha ilayya an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahad ve la yabghiya ahad ala ahad." Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem айтат: "Allah мага вахий жөнөттү" деп атат. Не жөнөттү дейт? Кудайлык кабар. Мага вахий жөнөттү. Эмне деп? Ан тавадау, силер бири-бириңерге кичпейил болгула. Бул Алла Тааланын буйругу экен, таксыр. Бизди жараткан, бизге өмүр берип жаткан, ырыскы берип жаткан, эртеби кеч анын алдына барабыз. Ушул ааламдын кожоюну буйрук берип атат. Бири-бириңерге кичпейил болгула, Туугандар болсун, кошуналар болсун, достор, классташтар, байлар, кембагалдарга кичпейил болсун. Бийлер, жөнөкөй элге кичпейил болсун. Эркектер, аялдарга кичпейил болсун. Күчтүүлөр, алсыздарга кичпейил болсун. Бири-бириңерге кичпейил болгула дейт. Антавадау. Алланын буйругу бул. Пайгамбарыбыз айтат: "Инна Аллаха Таала ауха иlayya", мага вахий түшүрүп атат. Эмне деп? Иlayya антавадау, бири-бириңерге кичпейил болгула дейт. Керсейбегиле. Бири-бириңерге тике берленбегиле. Мурдуңарды көтөрбөгүлө дейт. Эмне деп атат? Хатта ла яфхар ахад ала ахад. Бирөө дагы бирөөгө керсейбесин. Кыйынсынбасын. Менменсибесин. Тике берленбесин. Бирөө дагы бирөөгө мактанбасын кыйынды. Мен жогорумун деп. Жок. Вала ябгия ахадун ана ахад, бирөөгө бирөө дагы аша чаппасын. Зулумдук кылбасын дейт. Багават мааниси аша чабуу, зулумдук кылуу бирөө-бирөөгө дейт. Кичпейилдик мынакей. Эгерде пайгамбарыбыз мына ушул эле буйругуна өзүнүкүн көрүп атасыздар кандай кичпейилди. Ушул эле буйругуна биз амал кылсак, бишкектиктер, Аллах акбар, жашообуз таптакыр бөлөк болмогай. Көчөдө, базарда, коомдук жайларда, ишканаларда, окуу жайларда, бири-бирибизге ушундай кичпейил боло турган болсо, кандай деген жашоо болот? Башкалар бүгүнкү мусулман эместер, мусулманды, исламдын баалуулуктарын алып, өсүп атышат. Суктана турган деңгээлге жетип кетти. Биз өзүбүздөгү бар нерсени кадырлабай, барктабай, амал кылбай, төмөнгө түшүп баратабыз. Бизге күлө турган киши калбай калды. Күлө берип. Мына ушундай пайгамбардын үммөтүбүз. Бизге бул Япония качан жаралып, качан келген мен билбейм го. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул сөзү 1440 жыл мурдагы сөз. 1443 жылбы? Хижраттан бери саналганда.
Туғандар, мынакей пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп атады? Пайғамбарымыздың кішіпейілдігінен тавадуху саллаллаху алейхи ва саллям ва ихтияруху ан якуна набиян абдан ла набиян маликан. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, мен құл пайғамбар болайыншы, бадыша пайғамбар болбой эле коеюнчу деп ушуну тандаган экен. Алла ыктыяр берген. Кааласаң бадыша болуп, пайғамбар болуп, элди башкарып, пайғамбарчылыгыңды, милдетиңди аткарып, бадыша болуп, пайғамбар болуп. Кааласаң кул болуп, бадыша эмес, жөнөкөй эле кул болуп эле, инсан, бенде болуп, жөнөкөй эле адам болуп эле пайғамбар болуп. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз ыктыярында тандап алды. Кичпейилдиги бадыша болсо болот эле. Бул тугандар, инна мин а'зами ма ядуллу аля тавадуихи, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кичпейилдигине далалатка тургандан эң улуу иш-чара, улуу мамилесинин бири ушул. Allah subhanahu wa ta'ala lamma khayyarahu Allah ta'ala bayna yakuna nabiyyan abdan aw nabiyyan malikan ikhtara al-ubudiyyah abdiyyah tawadu'an lillahi ta'ala. Mana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Ta'ala ihtiyar verdi. Peygambersın. İkonda teң peygambersın. Nabiyyan abdan bolasın mı? Nabiyyan malikan mı? Badışa olup peygamber olun geliyor tağı. Kalasın badışa olup peygamber ol. İşte kemiz. Жол болса абдан, кул болуп пайгамбар. Табараниде риваят келет. Ибн Аббас радиаллаху анхумадан риваят. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям зата яумин ва Джибрил алейхиссалам ана Сафа. Күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде эле Сафа менен Марва деген тоо бар. Харамдын жанында умрачылар, мынау эмелер ажыга баргандар Сафа менен Марвада басабыз да. Бұл жерде баяғы Хадича энебиз, Хажар энебиз басқан жерде. Жабраил периште Сафада тұрған екен. Жабраил периште. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деді. Я Жабраил деді. Жоқчылық учур, жакырчылык, жегенге эч нерсе жок. Валлази баасака бил хак. Акыйкатты берип, сизди жиберген Zat Allah Ta'alaga ant de otatta. Ma amsali ali Muhammed safhatu min daqiqin ve la kaffin min sawiqin. Muhammed Aleyhisselam'ın übülesi geçe tün ötkürdü. Bir uç talkan yok. Buğdaysız, bir uç talkansız. Bizi bayağı et, nan, peçenya, tiyak, mayda şude o eşteke yok. Ушунча бир уч жок дейт, үйбүлөгө жок, бир үйбүлөгө жок. Фалам якун каламуху би асра минан самия хаддатан мин ас-самаа афзаату. Факала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям амара Аллах кияман тaqum. Ушу сөздү айтып бүтө эле асмандан мындай эме болот го, үйлөр кулайт го. Ушундай менен үн чыгып кетти дейт да. Бир бузулган бир нерсе, чоң бир здание бузулса, бир өзүнүн үнү бар да, анын добушу бар да. Бузулгандын үнү. Асмандан ушундай үн чыгып кетти дейт. Коркуп кетти пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Анан айтты: Алла Таала кыямат кайымга буйрук берди, кыямат болсун деди. Амараллаху кияма ан тaqum. Кыямат кайым болсун деп буйрук берди деди да. Эми кыяматта асман талканат да. Асман талканат. Мо жылдыздар бар го? Кичинекей эмес да бул. Күндөн чоң жылдыздар бар. Жер сап эң кичинекей жер. Жер өтө кичинекей. Күнгө 1.300.000 жер батат. Мына күндө жерди сала бересиң 1, 2, 3 жадап кетесиң да, сала бербей. Качан бүтөсүн билбейм. Ар бир секунд сайын бирден салып көрсөң санап көр. 1.300.000 жерди качан салып бүтөсүн? Мына ушу күн ушунча нуру менен, ушунча жалыны менен нурсуз болуп калат. Ида шамсу куввират.
Алла кыяматты баян кылып берген. Wa idal biharu sujjirat. Биз көлдүн аркы бетин, берки бетин көрүп атабыз. Деңиз, океанга баргын ана. Тихий океан деген бар. Bir keme menен ортосуна bir түшүп барчы бир кичине. Атлантический океан, Индийский океан эми. Бул океандар өрттөнөт экен. Ал bir кичине bir база өрттөнүп кетип, биз кичинекей Кыргызстан, кичинекей Бишкектин кичинекей bir тыкпындай базасы эмне кылып салды. Элестетип көрүң, бул океандар өрттөнгөндө эмне болот? Мына Эверестиңби, Пик Победаңбы, биздин Ала тообу мына тоолордун бардыгы калкып калат. Жөн эле булут болуп мынтип учуп калат. Тоолор учуп калат. Кыямат тамаша эмес да. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям асмандын жарылгандай үн чыккандан кийин ушул жерден коркуп кетип айтып берди. Я Жабраил, Алла Таала кыямат кайымга буйрук бердиби деди да. Факала Жабраил, ла, жок деди. Кыяматка буйрук берген жок. Валакин амара Исрафил. Исрафилге буйрук берди Алла Таала. Фаназала илейк, мына сизге, сиздин урматыңызга түштү. Хайна самиа каламак, сиздин айткан сөзүңүз айттыңыз го. Кечинде Мухаммад алейхиссаламдын үй бүлөсү бир уч талкан будай менен өткөргөн жок. Ушу да жок болчу деп. Алланын ушундай сүйкүмдүү бендеси, анын үй бүлөсү бардыгы ачка өткөргөндөн кийин. Алла Таала баарыбызга рызык берип атат го. Бүгүнкү ушу биз ушул жерде отургандардын бирөө дагы кеч ачка болгон эмес да. Же болгонбу? Таппайсың, азыр бомждар ачка эмес бизде. Бомждар ачка эмес азыр. Фаатаху Исрафил, Исрафил келди. Факала айтты: Инна Аллаха Таала самия ма закарт. Исрафил келди. Исрафил билесиздер, сур тартат. Бир тартканда кыяматта талканып кетет муң барды. Бардык жан өлөт. Бир тартканда бардык жан чыгып, Алла субханаху ва тааlanын буйругу менен инсандар канча дүйнөгө келген болсо, ушулардын бардыгы тирилет. Аларга ар бирибиздин жаныбыз бар да, издеп таап алат. Кайерге көмүлгөн болсоң, кайерде жан чыктыбы, ошол жерге барып сени таап алат. Анан акырын махшар майданга келе беребиз да. Не деди? Фабаасани илейк бимафатихи хазаинил ард. Мени сизге жиберди. Сиздин сөзүңүздү Алла укту. Мени жиберди. Не кылып жиберди? Жердин бардык казыналарын ачкычын колума карматып жиберди. Buğdayı, arpa, emne bele olsun жерден. Казыналарын ачкыч пайгамбарыбызда. Картошкасын ачасымы кааласаң, пиязды ачасымы кааласаң, алманы ачасымы кааласаң, дарбыз коонду ачасымы кааласаң, бардык. Ва амарани ан а'рида алейк ан усаййира маак джибал тихама زمردا وياقوتا وذهبا وفضة فإن شئت نبيا ملكا فإن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا. الله أكبر. İsrafil aleyhissalam perişte gelip aytıp atat. Ne de atat? Mağa buyruk berdi sizge sunuştaganга toonu Tihama dep koyat, şu Araptın polni bardı toğusun. Emne menen? Yakut kılıp sizge sunuştaganга. Altın kılıp, rubin kılıp, gümüş kılıp sunuştaganга. Kalağanыңızды alыңыздан. Andan keyin aytты, қаласаңыз набиян маликан, падыша болуп пайгамбар болуңуз, қаласаңыз абдан, кул болуп пайгамбар болуңуз. Фаума илейя Ибрил ан тавада. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Жабраил, Исрафил келип айтып атпайбы? Жабраилди карасам дейт, Жабраил айтты, мындай кылып кой дейт. Падыша абд. Пасы, ылдый кызын тандай бериң деп койду да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жактыр. Бал набиян абдан саласан, набиян абдан, набиян абдан, набиян абдан. Кайсын тандадыңыз енді? Кул болуп эле пайгамбар болгон тандады. 3 жол айтты. Ибн Хиббандын риваятында келет, Жабраил алейхиссалам пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен отурат эле, асманга назар салды. Фаида малак янзил, бир периште түшүп келди.
Faqala lahu Jibril, Muhammad aleyhisselam'a aytti Jibril perişte. Hadal malak ma nazala munzu khuliqa qabla sa'a. Jaralgandan beri kıyamet günden aldın bu düşkön emes ele. Birinci yol düştü sizin hurmatınızga. Falamma nazal al perişte düşkönde qal aytti ya Muhammad arsalani ilayka rabbuk meni sizge Rabbingiz jiberdi. Amalikan aj'alaka am abdan rasulan. Allah subhanahu wa taala sizde kalasa padişah peygamber kılsın, yok kul peygamber kılsın, kalağanınız dedi. Cebrail aleyhisselam aytti, Muhammed aleyhisselam tavada li rabbik. Rabbinizga kişbeylik kaldı. Ya Muhammed, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. La, bel abden rasulan men kul bol bile elçi olganım yaxşı dedi. Peygamber olganım yaxşı dedi. Sebebi mınday padişahlık makam menen kulçulduk makamından ayırması var eкен da. Padişah olgandan keyin sözsüz askerler boluş kerek, kızmatçılar boluş kerek. Ya. Qanday atlar boluş kerek, sakçılar boluş kerek, kan saraylar boluş kerek. Biri sana gıza jetkirse andan öç alış kerek. Ya. Cezasın sazayını beriş kerek ağa. Padişah olganda şunday da. Maqamın ubudiyya kulçulduktu maqamı qanday? Жоқ, өзің қызмат қылышың керек. Ya, турабы? Үй бүлө бала чакаңа жардам беришиң керек. Кечиримдүү болушуң керек. Бирөө кыза жеткире турган болсо көңүлгө албай коюш керек. Алла Тааланын эгерде тыюусуна кирип кеткен болсо, анда өч алыш керек. Бирөө уурдап койду. Эми бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жеке өзү үчүн бирөөнөн өч алган эмес. Ушуну билип коюң. Канча жамандык кылса бирөө, макулбу? Канча жамандык кылды, бирөөнөн өзү үчүн өч алган эмес кана. Өзү үчүн. Сөктү, ушактады, башка кылды, зыян жеткирди, өлтүрөбүз, уу берди, сыйкырлады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлөсүнө канча жамандык жеткирди, өзүнө канча жүзтөөнү сайды, өлүмгө чечим чыкты. Өлтүрүп башын алып келсе жүзтөө беребиз деген. Кандай деген сыноолорду, кыйынчылыктардын бардыгын өзүнүн затына. Бирок бирөөнөн дагы пайгамбарыбыз сен мени мындай деп жаман айттың деген жок. Сен мага жамандык кылдың деген жок. Ушактадың деген жок. Мени сыйкырладың деген жок. уу бердиң деген жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Я, мени тарттың, мени сүдүрөдүң, мага түкүрдүң, мени каргадың, мени сөктүң, мени кемсинттиң деп. Бирөөнө пайгамбарыбыз өзүнүн затынан өч алган эмес. Айткан эмес. Ушулардын бардыгы болгон. Бары болгон. Болгондо да кандай болгон? Эң жакындарынан болгон. Жөнөкөй болгон эмес. Пайгамбарыбыз айтат: "Удиту филла ма уда ахад." Алланын жолунда мага ушунчалык ыза жеткирилген, бирөөнө дагы ушундай ыза жеткирилген эмес дейт. Алланын жолунда мен канчалык коркутулганмын, бирөө дагы ушунчалык коркутулган эмес дейт. Адамзат. Адам алейхиссаламдан, Адам атабыздан тартып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Канча пайгамбар өттүбү? Канча өтсүн? Мага ыза жеткирилгенде бирөөгө жеткирилген эмес" деп атат. Ошончо көп ыза жеткиргенде дагы пайгамбарыбыз эмне деди? Ал ызалардын бардыгын жутуп жок кылып берди. Өз өч алган акысы бар эле. Адилеттүүлүктүн талабы деле болчу. Бирок андай деген жок да. Мекке жеңүүсүнө барганда ошол жердеги сахабалардын канын ичкен, азыркы жамандыктардын баарын кылган кол алдына келип калды. Бардык ойлогон, биздин күнүбүз бүттү. Бүгүн кордуктун күнү, бүгүн кан төгүүнүн күнү, бүгүн бактысыздыктын күнү. Бардыгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деди? Не кылайын? Кандай деп ойлойсуңар силер? Не кылайын эми? Бардыгы айтты. Сиз каалаганды кылсаңыз болот. Жакшы адамсыз, жакшы адамдын баласысыз. Каалаганды кылсаңыз болот. Не кылмаган? Бардыгы билип турат да. Мындай осознательный бар, жөнөкөй эмес бул, бардыгы билип турат. Пайгамбарыбызга 21 жыл зулумдук кылды да. Пайгамбарыбыз эмне айтты? Юсуп пайгамбар
бир туугандардын айткан сөзү силерге айтайын. Ла тасрибу алейкумун яум. Бүгүн силердин жамандыгыңарды өч алуу тиякта турсун, акысын алуу тиякта турсун, ошо жамандыгыңарды эстетпеймин дагы. Сен пананчанчы күнү пананча жамандык кылдың эле го, ошону да эстетпейм. Бул эстетпейм. Идхабу ва антум тулака. Мынандай пайгамбарыбыз буйрук берди. Баргыла. Барыңар бошсуңар. Эч кандай силерди өч алмай жок, өлтүрмөй жок, камамай жок, кордомой жок, акча алып туруп кой бермей жок, төлөттүрмөй жок. Бар берди. Жок. Фидия деп коет, биз акча алып төлөттүргөн. Жок дейт, бардым. Ошону көрүп туруп, жүрөгүндөгү баягы буларда жылдап цемент болуп, ширк куфур болуп калган эле. Пайгамбарыбыздын мүнөзүнөн талкананып кетпеди. Талкананып кетти да. Иман келтиришти, ыйлашты, кечирим сурашты. Дүйнө башкача болуп кетти. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям караңыз, кул пайгамбар болгондо эмне кылыш керек? Өзүнүн кызматын өзү кылыш керек. Үй бүлө бара чакага продукттарын өзү алып келиш керек. Туурабы? Кечиримдүү болуш керек. Бирөө аркасынан түшүп алса, анан өч алса дагы болбойт. إذا انتهكت حرمات الله تعالى فينتقم لله تعالى. Эгер Алла Тааланын чегин өтүп кетсеңиз, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям караңыздар, эки маанилүү окуя бар. Таифка барганда кайгы жылы болчу. Амул хузн, кайгы жылы. Анда пайгамбарыбыздын эки таянганы, эки колу, эки канаты сынгандай болуп кеткен. Биринчи Хадича энебиз эле, экинчиси Абу Талиб эле. Бул экөө барда пайгамбарыбыз Меккеде өзүнүн дааватын кылганда булар дем эле, дух берет эле. Өтө күчтүү эле. Хадича энебиз айрыкча башкача эле да. Абу Талиб дагы иман келтирбесе дагы, меккеликтердин баарын ордуна коет эле. Ортодо келишпестик боло берет, ага келет эле, иниңи токтот, сен мындай, ана мындай. Бардыгын ордуна коюп берет. Экөө бир жылда кайтыш болгондо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эми караңыз, инсан экен да. Меккеликтер, Курайштар айтты, болду деди, мына эми. Бунун күнү бүттү. Таянганы, ишенгени, жанында жүргөнү, коштогону жок болду эми. Тирүүлөйлө жутабыз деп атат да. Пайгамбар Таифка барган. 80 километр жөө баскан. Барып, ошо Таифка барганда, Таифтин окуясын окуп жүрөсүздөр. Аябай жаман мамиле кылып пайгамбарыбызды ташборонго алып кайтарышкан. Ушунчалык жаман. Ошондо дагы Жабраил периште менен тоону башкарган периште келген. Келип туруп бардык мамилени көрүп, угуп, баш ийгенге келген. Не деп? Буйруğuңузду күтүп турабыз. Таиф эки тоонун ортосунда болчу. Эгерде айтсаңыз, эки тоону бириктирип коебуз, бир тирүү жан калбайт деген. Сизге таш урган, сизди маскарлаган, кыйкырган, түкүргөн, топурак чачкан, аркаңыздан түшкөн бардыгы, булардын бардыгы мынакей. Пайгамбарыбызга канча ыза жетти. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жок деди буга. Мен тескери дуа кылбайм. Мен буларга тескери дуа кылбайм. Пайгамбарыбыз бирөөнү каргайт, каргаган эмес, каргаш үчүн келген эмес да. Анан көрөк деди, мен ушулардын булар иман келтирбесе, булардын урпактарынан үмүт кыламын. Ошолор исламга келип калабы депчи. Бирок ошондой эле болду. Орта Азияга исламды алып келген ошо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды ташборонго алгандардын урпагынан да. Кутайба ибн Муслим деген. Мейли. Узак өтпөйүн, кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул бир окуя. Алла Тааладан хидаяттын дуасын кылды. Булар билбей атышат. Эгерде билгенде булар мага мындай мамиле кылбайт эле. Билбей ушундай кылды, я Алла, мен сенен сурайм, буларга хидаят бер, иман бер деди. Бүттү, Мен өзүм алсыздыгыма арызданамын. Мен буларга жакшы жеткире албайтам. Эгерде мен буларга жакшы жеткире алганда, буларга түшүндүрө алганымда, булар мага мындай мамиле кылмак эмес дейт. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Каабада намаз окутса, пайгамбарыбыздын саждага барганда
төөнүн ичегисин келип башына коюп коет. Маскарлап күлүп отуруп алып Кабанын тегерегинде буттардын арасында. Эч ким ала албайт эле. Фатима энебиз келип алып пайгамбарыбыз көтөрүлгөндөн анан кийин я Алла деп ошол жерде анан кийин паланчаны деп Алла өзүнүн кармагын деп мындайча айтканда тескери дуа кылган да. Тескери дуа кылган. Эми ушул жерде суроо туулат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тескери дуа кылбайт эле го. Эмне үчүн буларга ошондой тескери дуа каргыш кыла берди? Алла Тааладан өкүм келди. Себеби кандай болду? Себеби пайгамбарыбыздын өзүнүн затына бирөөнөн өч алган эмес, Таифта бирөөсүнө иштеке кылган жок го. Бул жерде алар пайгамбарыбызды маскарлабай эле турат, пайгамбарыбызды маскарлабай эле турат. Алланын буйругу намазды маскарлап атышат. Алланын өкүмү, Алла Тааланын өкүмү намазды маскарлап аткандын себебинен ошон үчүн пайгамбарыбыз аларга дуа кылды да. Атак өзүнүн жанына тиешелүү ыза жеткенде пайгамбарыбыз bundan дагы оор күндү көргөн эле. Bundan оор күндү көргөн эле Таифтан. Эси ооп жатып калган эле. Бул Меккеде андай болгон жокпу? Ал болсо ал өзүнүн затына тиешелүү болчу. Бул Алла Тааланын өкүмүнө, Аллага тиешелүү бул. Ошон үчүн пайгамбарыбыз бул жерде дуа кылды да. Көп өтпөй эле Бадырда бардык ошо пайгамбарыбыз кимге дуа кылган болсо башы менен сайылды да. Пайгамбарыбыз бир күн мурда сахабалар элчит барып айтып койгон. Мына жерде Абу Жахил өлөт, мына жерде Утба өлөт. Бардыгын айтып койгон ошо 70-ин тең. Так жеринен бери көрсөтүп. Эртеси кандай пайгамбарыбыз көрсөтсө ошол жерде өлүшкөн бардыгы. 1 метр нар жак бер жак болгон эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кичпейилдигинен акулу кама якулул абд. Мен тамак жейм, кандай кул тамак жегендей дейт. Отурганда, тамак алганда, тамак келгенде, тамакка разы болгондо, бул Алла Таалага кичпейилдик кылып, Аллага адеп кылып айтып аткан сөзү. Фала акулу муттакиан. Мен жөлөнүп, чиренип, буту колду буяка сунуп коюп тамак жебейм мен. Кандай эле мына бүгүнкү күндө дүйнөдөгү адамдар жегендей. Караңыз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тамак жегенде дагы кичпейилдик менен жеген экен. Ичкенде дагы, отурганда дагы. Мына хадис бар. Абу Дауд шарифте келет. Ла акулу муттакиан. Мен таянып, жөлөнүп тамак жебеймин деген. Бул бизге баарыбызга сабак. Баарыбызга сабак. Аракет кылышыбыз керек туган жөлөнүп. Биз кичинекейбизде ушу мен таянем, урушат элеби мындай. Тамак жегенде бир кол менен жей бердим, таянып алыпчы. Баласында. Я, таянбай же. Таянбай же. Эмне аяктан алган деп эле. Кийин, машалла, кийин хадистерди окуп атсак, пайгамбарыбыз айтып атат, мен муттакиан жебейм. Муттакиандын мааниси үчү. Таянып жебеймин, бул дагы. Жөлөнүп жебейм. Үчүнчүсү малдаштоокун отуруп жебеймин деген сөз. Мынан малдаштоокун отуруп алабызбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам малдаштоокун отурганы ачка болгондо отурган экен. Себеби ачка учурда малдаштоокунда отурсаңыз, ошо ачкалыкты өткөргөн жеңил болот экен. Орозодо көбүнчө неме болуп каласыз го? Ошондо жөнөкөй отурганга караганда малдаштоокунда отурсаңыз, ачкалыкты оңой өткөрөт экен ашказан. Атак пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам отурган, бирок тамак жегенде андай кылган эмес дейт. Абу Дауд шарифтеги ошо немесинде. Жа даже субханалла 4-сү бар. Ал жерге мен 4-сүнө түшүнбөй калдым эле. Демек, ла акулу муттакиан, мен жөлөнүп тамак жебеймин деген маанисин уламалар 4 түрлүү шарт кылат. Таянып жебеймин, малдаштоокун отуруп жебеймин, жөлөнүп тамак жебеймин, жана жок. Жаткан совсем болбойт да. Жөлөнүп болбогондон кийин жатып алып каяктан болсун э? 4-сүн айтайынбы? Же айтасыздарбы? Туруп жеген совсем болбойт э. Алла однозначно бул отуруп жегендеги, ушул отуруп жегендеги мына немелерди айтып атат. Хаят деп коебуз го. Эмне деп коет муну? Не ал? Жок, 4-сүсү мындай. Мен дастаркондон бийик отуруп жебеймин деген сөз. Төшөк салып алабыз го, так 1, 2, 3 кылып туруп,
Дастаркон пасыра. Жо. Дастаркон менен жер экөө бирдей. Иә. Жо, өзү негизи төшөгү жок да. Ошондон биз өзүбүздүн устаздарыбызды көргөнбүз. Төшөк. Бирок ошол мен хадистин ошол жерде шархындагы ушу маанини түшүнбөй устазга барсам, анан устаз ушуну түшүндүрүп бергендер, дегендер. Ошо Абу Дауд Шарифтин ушу хадистеги шарх эмеде хашиясын карасаңыздар табасыздар. Китеп илим карайын дегендер болсо. Мейли, башка жакка кетели. Так. Пайгамбарыбыз айтат: "Ажлису кама яжлисул абд." Кул отургандай отурамын дейт. Падышалар отургандай эмес, текеберлер отургандай эмес. Fa inna at-takhalluq bi akhlaq al-ubudiyya ashraf al-awsaf al-bashariyya. Анткени кулчулдуктун мүнөзү менен мүнөздөлүү бул инсандык сыпаттын эң улуу даражасы экен да. Эң шарапаттуусу экен да. Себеп Алла Таала бизди кул кылып жараткан. Буну унутпайлы да. Ошо кулчулдуктун эң улуу сыпаты бул мынакей пайгамбарыбыздын мүнөзү мүнөздөрү. Айша энебизге айтат: "Bir күнү пайгамбарыбыз мага айтты" дейт. Не деди? "Я Айша, лау ши'ту ласарат ма'я жибалу дахаб." Эгерде мен кааласам деди, Айша деди, мына тоо алтын болуп мен артымдан жүрөт деди. Ээрчитип коем деди даже. Тоо алтынга айлантып эле эмес, ээрчи болот мени деди. Эгерде кааласам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга периште келип айтат: "Инна раббак юқриука салам ва якулу лака ин ши'та кунта набиян маликан ва ин ши'та набиян абдан." Алла Таала сизге салам айтты, Робуңуз. Жана каалаганыңызды айтты бадыкында. Кул падыша болосузбу? Кул пайгамбар болосузбу же падыша пайгамбар? Жок. Кичпейликти танда деди, мен ушуну тандадым дейт. Демек мына жердеги ушу үч сөздү унутпайлы туугандар, бул кул дегени адам өзүнүн кичпейил алган, жөнөкөй алганга мааниге туулат. Аллаху акбар. Алла Таалам баарыбызга пайгамбарыбыздын кичпейил сыпатынан буйрсун, балдарыбызга буйрсун, жубайларыбызга буйрсун, бир туугандарыбызга буйрсун, ата энелерибизге буйрсун, баардык элибизге буйрсун. Кичпейлик эмне жетсин? Текеберди эч ким жакшы көрбөйт. Өзүнөн башка.